бирөөгө бирөөдөн бирдеме алам десең, биринчи биз бергенди билишибиз керек да, закон такой девочки. Орустардыкы бар эмеспи, что посеешь, что и пожнешь дегенчи, ошол туп-тураксыздар. Мисалы, жигитиң жок болуп атабы? Такыр балдар жолугат э? Мындай эч ким сүйлөбөйт, жигитиң жокпу? Айрай бирок жигит болгуң келип мындай бүйөгө тийгиң келип атат э? Эмне кылса болот? Дагы бир курбуң барбы? Бүйөгө тийем деп жүргөнчү, ошого күйөө таап бер. Вот так же работает, девочки, представляете? А бул оңой эмес, вы что? Өзүң бүйөң жок болуп атса бирөөгө күйөсүң. Же болбосо мисалы, могул көйнөктүн сонун экен көйнөк. Ушул көйнөктү силерге мен дагы ушул кыздарда көйнөктү ушундай көйнөк кийип калышын деген мага оор да. Элестетсем мен азыр монун жасанып келсем, баарыңар ушундай көйнөк кийип отурсаңар, эмне интересно же? Бизге аялдарга өтө оор да. А бирок ошон үчүн анан Аллахтын ушу аялдарды кандай десем, ушундай биздин нафсыбызды ушундай кылып жараткан экен, ушундай ушу нафсыбыз менен, ушу текебиздерибиз менен иштеген үйрөнүшүбүз керек экен да. Ошол курбубузга таап бергенди үйрөнүп. Это девочки, это работает. Ошол курбубузга бирөөнү тааныштырып, же ошону бирөөгө бериңиз.